Бүгүнкү күндө мектепти аяктаган соң кесип тандоодо кээ бири өзү кааласа, айрымдары ата-эне бир туугандарынын каалоосу менен окуп билим алышат. А бирок ошол билимден өзүрүн көрүп иштегендер чанда кездешет. Бул деген жумуш жоктуктан деген бир себеп болсо, калган себеби жөндөмдүүлүгү башкада болгондугунда. Медина кесиби боюнча бухгалтер. Бишкек финансылык, экономикалык техникумунда билим алып, көпчүлүк сыяктуу эле дипломдун ээси болгон. Жогорку окуу жайды аяктаган соң жумуш жоктугуна байланыштуу өз кесиби менен иштеген эмес. Бүгүнкү күндө каарманыбыз тигүүчү болуп эмгектенип келет. Кыргызстанда университеттердин саны өтө көп. Диплом алыш азыр оңой, чындап. Бирок диплом алганда ошо диплом менен иштеп кетиш өтө кыйын. Диплом менен жумуш табылбайт азыр. Айлыгы аз, жетпейт эч нерсеге. Анан ар кимибиз өзүбүздүн ушинтип өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүз менен ушинтип иштеп атабыз. 5 жылдык алган билимди ал бир да жолу колдонуп көргөн эмес. Анын үстүндө мамлекеттик жумушта иштөө кыйынга турарын айтып, ал жактан алган маяна менен үй бүлөсүн кароо мүмкүн эместигин кошумчалайт. Балдарга туура тарбия берүү бул ар бир ата-эненин биринчи милдети болгондой эле, бул милдетти аткаруу үчүн акчасы жакшыраак тигүүчүлүк жумушта калганын айтат. Шведияда биз 10 күндө бир 10 миңден 20 миңге чейин барат. Гос жумушта жалгыз адам бир үй бүлөнү бага албайт. Азыр Швеянын акчасы менен кенен жашайбыз. Мен өзүм юрфактык бүткөм, анан ушундай жашоо шарттын байланыштан эгер гос жумушта иштеген болсоң, айлык аз, ошондуктан мен да 3 жылдан бери Швея иштетем. Швея иштетип, бул жерде иштеген эжелердин 80% жогорку билимдүүлөр. Алар иштесе госслужба менен, гос жумуш менен айлыгы аз болот, үй бүлөсүн бага албайт. Ошондуктан көпчүлүгү эле Швеяда иштеп, азыр бул жактан алган эжелердин алган айлыгынын 70-80% 20 миң 30 миңден жогору кетет. Кандай кесип болбосун, ал кесипти сүйүш керек. Акчасына качырып, билим албай коюу да мүмкүн эмес. Андыктан кесип тандоодо жети өлчөп бир кесиңиздер дейли. Мир Абдылдаева, Ильяс Токбаев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.